Соңку мезгилде өкмөттүн дарегине сындар жамгырдай жаап келет. Жазгы тала иштерине даярдыктын жоктугу, энергетикалык каатчылыктын айынан элдин кыштан араң чыкканы, доллардын куну күн сана өсүп жатканына карабай, өкмөт тараптан эч кандай аракеттин жоктугу элдин атка минерлерге болгон ишенимин солгундатып бүткөн. Бирок айтылгандар сөз бойдон калып, өкмөт мүчөлөрүнүн кулагынын сыртынан кетип жаткан. Бул ирет өкмөттүн дарегине мамлекет башчысы да катуусын айтты. Президент министрлерди кашаң атка салыштырды. Албетте өкмөт кыймылдаш керек. Мен премьер-министрге да айттым, кээ бирде кашаң атка окшошсуңар дедим да. Бизде парламентский республика. Президентский болсо камчы менен чапкылайт элем, шапалак менен. А бирок кашаң аттай болуу кишине кыймылдаш керек да, өкмөттөр эч ары бери кыймылдап иштеш керек. Парламенттик башкаруу системасынын шартында өкмөттүн ишмердүүлүгүнө президент түз кийлигише албайт. Өкмөт башчыны дайындап, анын курамын түзүү вазифасы бүгүнкү күндө парламентке таандык. Министрлер кабинетинин ишин тескеп, так иштөөнү талап кылуу үчүн парламент күчтүү болууга тийиш деген пикирлер басымдуулук кылат. Анын үстүнө министрлер парламенттеги фракциялардын квотасы менен дайындалат. Анын айынан министрлер өкмөт башчыга баш ийбей, фракция лидеринин айтканынан чыга албай калып жатканы да бекеринен эмес. Мындай көрүнүш баш мыйзамга туура келбей турганын депутаттар өздөрү деле моюнга алат. Азыр мында адилеттүү сын айтып атат парламенттин дарегине. Баягы коалициялык келишимди түзөттү, анан кийин коалицияга кирген фракциялар бардык кызмат орундарды, бардык чөйрөлөрдү, кала берсе облус райондорду дагы бөлүп алып туруп, анан өздөрү кадр тандап, өздөрү көрсөтүп, өздөрү сунуш кылып ушундай кылып атканы бул өзү азыркы колдонуудагы конституцияга да каршы келет. Же өкмөт башчысынын тандаган багыты менен кете албай, же парламенттеги фракциялардын тапшырмасын аткара албай, министрлер ара жолдо турат. Бүгүнкү күндө алар өлкөнү өнүктүрүп кетмек түгүл, күнүмдүк көйгөйлөрдүн туткунунан чыга албай калууда. Проблема в формировании правительства. Өкмөттүн көйгөйү анын өнүгүү боюнча күн тартиби жок. Ал мындан ары кайсы багытка бет аларын да билбейт. Азыр өкмөт бир күн эптеп кармалып турсак, түндөн эптеп өтүп кетсек дегендей эле принципте иштеп жатат. Келечекке багыт коюу деген жок. Өкмөттүн аракетсиздигинен өнүгүү стратегиясын президент өзү жазууга аргасыз болду. Ал эми өкмөттүн түзгөн стратегиясы болгону 17-жылга чейин эсептелген. Андан ары министрлер кабинети өлкөнүн келечегин көрө албай жаткандай таасир калтырат. Мындай аракетсиздиги менен алар өздөрүн кызматка сунуштаган фракциялардын да беделин түшүрүп койду. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.